Даватка тыюу салуу негизи туура эмес. Ошол дават менен дин таркап атпайбы? Дават болбосо азыр могул кырсынан жашамак эмеспиз да. Себеби деген көп нерсени азыр дават сактап турат. Даватка динди жайылтуу менен ушундай деңгээлде жашап атабыз да биз. Менин оюмча даватчылар боюнча эми ар ким өзү каалоосу менен да, эгер динге баргысы келсе, ал даватчыларсыз эле эме болот деп ойлойм да, ашыкчараакпы деп. Баары ким өз эрки. Үйлөрдү чакырып, үйлөргө барып ташылдатып, үйүнөн чыгып мечитке апарып, анан кичине Алланы эстетип, ыйманга чакырса болот, анан билбейм, анан эч кандай зыяны жок го, эч кандай. Негизгиси даватчылар баягы үй бүлөсүн таштап, акчасы жок болсо деле кете бергенге мен туура эмес эле көрөм, бала чакасын бакпай дечи. А если мындай адамдарды ыйманга келтирген жагы жакшы. Анан эме көчөдө кытырбай эле диги мечитте. Менин оюмча бул туура эмес, себеби ар бир жарандын өзү конституциялык жана укугу бар да. Өзүнүн пикирин билдиргенге дин таратуу боюнча эгерде ал мыйзамдын талаптарына каршы болбосо, почему нет? Билбейт экенмин аны. Дават боюнча даватка тыюу Билбейт экенмин аны. Алардыкы деле туура, кыдырыш керек. Көчөдө отургандар болот, отурбагандар болот. Алар менен эле алар эме кылгандары туура эле дейм, кыдыргандар. Бир жагынан мусулманчылык намаз окуган элге пайда алып келип атат. Балдарыбыз арактан алысыраак болуп, ызычуудан ал жактары дагы бар. Экинчи жактан радикалдуу деп кээ бирөөлөр баягы секталарга кирип алып, ар кандай агымдарга кирип алып, Кудай менен сүйлөшкөндө эле мындай кылыш керек, мындай кылыш деп президенттин указын окуганда эле таңуулап окуп атышат. Бул ар кандай караса болот. Мусулманда эми ошо болсо керек, тиги дават кылгыла деп чыгарып анан ал молдо болуп атайын ошо дават кылып жүрүшөт да. Эми каршымын, каршы эмесмин деп деле айта албайм. Мен ойлойм, эми үйдү кыдырып айткан туура эмес. Анткени деген адам өзү даватка чыгам, барам деп өзүнүн немеси ниети болсо, анда эме мечитке барып, мен ошол жака кошулуп, мен барам деп ошол жерден эме кылыш керек да, сүйлөшүш керек. А так мен ошону жактырбайм, ошо тиги үйлөрдү кыдырып, баратыларын такылдатып, эме болбой күйөөңөр баарыбы, эркек баарыбы деп келишет, эмне беспокоит да. Мен андайды эме кылбайм да ошо. Ар бир үйгө кыдырганга мен колдобойм. Себеби кээ бир жерде мындай тынчтык жок болуп, көп кишилер чогулуп алышып, анан кийин дават айтышат да. Аны бир мечиттерде, ушундай бир жерлер